Улуу болсоң, тилиң менен улуусуң. Эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт. Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт деген экен белгилүү жазуучуларыбыз. Эл байлыгы, тил байлыгы дегендей, биз бүгүнкү Баша тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышын тил жана адабиятка арнадык. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүү калкынын Кытайдагы, Өзбекстан, Таджикстан, Казакстан, Каракалпакстан, Афганистан, Туркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Байыркы кыргыз тили жөнүндө сөз кыла турган болсок, биздин заманга чейинки 3-кылымдан биздин заманга чейинки 10-11 кылымдарга чейинки кыргыздар колдонгон тил. Бул тилдин үлгүлөрү Хакасиядагы, Тувадагы, Тоолу Алтайдагы, Монголиядагы, Таластагы, Кочкордогу жазуу эстеликтеринде сакталып калган. Жазуу эстеликтери Орхондогу жазуу эстеликтеринен да эрте пайда болуп, архаикалык мүнөзгө ээ. Орхон түрктөрү өз жазуу системасын түзүүдө байыркы кыргыздардын жазуу маданиятындагы тажрыйбаны пайдаланышкан деп да айтышат. Орхон Енисей жазуу системасы жана кыргыз тилинин тарыхы бул албетте бири-бирине абдан байланышкан, бири-бирине тыгыз байланышкан чоң илимий проблемалардын бири болуп эсептелет. Илимде Орхон жана Енисей деген ат менен кирип калган бул жазуу системасы жана жазуу маданияты окумуштууларды бери болгондо 300 жылдан бери кызыктырып келет. Албетте Орхондогу жана Енисейдеги жазуу системасы бул аталганы менен ал бир гана Түштүк Сибирь жана азыркы Монголия аймагы эмес, бул тептүү аймакка азыркы Казакстандын, Кыргызстандын аймактары, Орто Азиянын ичинде бул Ферган аймагына табылган, Чыгыш Түркстандагы табылган жазуу эстеликтеринин бардыгы бул байыркы түрк жазуу эстеликтеринин анын ичинде ошол негизинен илимге Орхон Енисей жазуу системасы деп кирип калган. Албетте бүгүнкү күндө бүгүнкү маселе бул биздеги кыргыз тилинин тарыхы, жана кыргыз тили жана кыргыз тилинин өнүгүүсү, кыргыз жазуу маданияты, анан Орхон Енисей жазуусу жөнүндө деген маселе көтөрүлүп жатпайбы? Орто кылымдарда кыргыз тили төмөндөгүчө өнүккөн. 10-кылымдарда саясий согуштук кырдаалдар, согуштук аракеттер, миграциялар кыргыз тилинин эволюциялык өнүгүүсүнө бул жазууга өз таасирин тийгизген. Энисайлык кыргыздар бул жазуу системасын жаңы доорго чейин пайдалана беришкендиги ырас. Изилдөөчүлөрдүн илимий далилдерине караганда 11-12 кылымдарда монгол чабуулунан соң андан соңку ислам дининин таасири менен кыргыздар араб арабин пайдаланууну өздөштүрүшкөн. Дал ушул мезгилден кыргыз тилине ислам дининин кошуна жашаган түрк, иран тилдүү элдердин таасири астында иранизм, арабизм лексикалары кире баштаган. Кыргызстанда ошол мезгилден тартып 1928 жылга чейин кыргыз тилинде жазуу араб арабинин колдонуу менен жүргүзүлгөн. Бул монгол чабуулунан кийинки тарыхый окуялардан кийин кыргыздар өздөрү жазган маалыматтар сейрек кездеше баштайт. Албетте биз окумуштуу изилдөөчүлөр катары ошол Енисейдеги жазууларда бул адабий тил, ошол лексика, ошол морфология, ошол синтаксис бардык тагырга айтканда орто кылымдардагы кыргыздардын тилин, адабиятын чагылдырган алгачкы булак болуп эсептелет. Теңир тоодогу кыргыздардын тилинин өнүгүүсү улана берген. 19-кылымда Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Тоголок Молдо жана башка араб араби менен кыргыз тилинде өз чыгармаларын жарата алышты. Чагатай жазуу маданиятынын таасирине карабастан кыргыздарда өз жазуу маданияты өнүгө берди. Муну бүгүнкү кытайлык кыргыздардын араб арабине ыңгайлашкан жазуу маданиятынан көрүүгө болот. Араб арабинде Осмоналы Сыдык уулу өз эмгектерин жараткан. 1917 жылы төңкөрүштүн соңку жылдарындагы гезит журналдар, алгачкы алипелер буга да мисал болору анык. Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев, Белек Солтоноев жана башка илим адамдары өз илимий эмгектерин араб араби, андан соң латын, кийинчерээк кириллицага негизделген жазуу менен даярдашкан. Жаңы кыргыз тили төңкөрүштөн кийинки мезгилде биротоло калыптана баштады.
кыргыздын алгач араб арабине, латынга, андан соң кириллицага негизделген адабий тили, улуттук интеллигенция, окуу маданий, улуттук искусство борборлору калыптана баштады. Алгачкы илимий басылмалар жарыкка чыкты. Мамлекеттик стандарттагы атайын окуу китептери, окуу куралдары, адабий чыгармалар басылып чыга баштады. Учурдагы кыргыз тили өнүгүү жолунда бүгүнкү илимий техникалык жана башка керектөөлөрдүн бардык талаптарына жооп берген өнүгүп жаткан улуттун тили. 19-жылынан биз ошо жазы жакындарды, мисалы ошо Молдо Кылычтан, ошо Молдо Ниязыдан, ошо Тоголок Молдонун жазган 19-жылымдагы кыргыз тили жана араб ариби менен, араб алфавити менен жазылган чыгармалар биздин колубузга бүгүн келип жетти. Ошондуктан кыргыз адабий тилинин тагыраак айтканда жаңы кыргыз адабий тилинин калыптануусу бул ошо 19-жылымдын орто чендеринен бери карай уланат. Бул бир гана адабият эмес, ошондой эле кыргыз тилинин калыптануусу. Азыркы кыргыз тилинин 1928-жылдары реформаланган араб алфавитинин негизиндеги, 1927-1940-жылдары латын алфавитинин негизиндеги жазууда болгон. 1935-жылы кыргыз тилинин алфавитинин кириллицага өткөрүү боюнча катуу талкуу жүрүп, 1940-жылдан тартып кириллица жазуу системасы колдонула баштаган. Жазуу системаларынын өзгөрүшү менен бирге кыргыз тилинин орфография эрежелери да улам такталып келе жатат. Азыр колдонулуп жаткан кыргыз тилинин орфографиялык соңку редакциясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2008-жылы 26-июнь күнү кабыл алынган. 1940-жылы орус алфавитинин 33 тамгасынын негизинде Ö, ың, Ü кыргыз тамгалары кошулуп, жалпысынан 36 тамга болуп түзүлгөн. Кыргыз адабий тилинде 36 тамга 39 тыбыш бар. Анын 14-ü үндүү, 25-и үнсүз тыбыш. 2009-жылы өткөн Элди жана Турак жай фондун каттоонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасында кыргыз тилин 3.830.556 адам өз эне тили катары көрсөтүшкөн жана 271.187 адам кыргыз тилин экинчи тил катары биле тургандыгын аныкталган. Бул Кыргыз Республикасынын калкынын 76% кыргыз тилинде сүйлөйт дегенди билдирет. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 5.100.000 адам сүйлөйт. Учурда кыргыз тили советтик доордон бери эл арасында өтө популярдуулук кылган орус тили менен эл арасында тең өсүүдө. Ошондуктан кыргыз тилин өнүктүрүүгө байланыштуу өкмөт жана эл аралык уюмдардын көптөгөн салым кошкондору бар. Кыргыз-Түрк Манас университети бүгүнкү заманбап Кыргызстанда билим берүүнү орус тилинде эмес, кыргыз жана түрк тилдеринде берген жападан жалгыз университет. Университетте Кыргызстандан, Туркиядан жана башка дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн келген студенттер алгачкы окуу жылында кыргыз жана түрк тилдеринде үйрөнүшөт. Себеби кийинки жылдары бардык сабактар аталган эки тилде жүргүзүлөт. Кыргыз-Түрк Манас университетинде билим берүү тили кыргызча жана түрк тилинде ишке ашат. Албетте бул жака келген студенттер ошо түрк тилин бир жыл үйрөнүү менен катар эле кыргыз тилин дагы бир жыл бою үйрөнүп чыгышат. Бул эмне дегендикке жатат? Бул ошол бир жыл ичинде студенттер кыргызчаны толук үйрөнүп, кийинки курстарда баягы кыргызча сабак алууга, жазууга, укканын түшүнүүгө жана өз оюн эркин айтууга үйрөнүшөт да. Манас университетинде ошо кыргызча билим берүүнүн дагы бир жакшы жактары катары бул ошол Кыргызстандагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө, илимдин, билимдин тили катары калыптанышына абдан чоң салым кошкондугу деп айтсак болот да. Анткени мисалы мен ошо адабият факультетинде котормочулук бөлүмүндө айрыкча бул чет өлкөдөн келген студенттерге жана ошондой эле жергиликтүү башка улуттун өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөтүү боюнча сабактарга кирем. Аталган университет тарабынан кыргыз тилинин илимдин, техниканын тилине айланышына кошкон салымы да байкалып келет. Факультетте иштеген агайларыбыз, эжелерибиз, кыргыз филологдору, кыргыз тилчилер өзлөрү дагы бул жаатта кыргыз тили жаатында, кыргыз тилин үйрөтүү жаатында олуттуу терең илимий эмгектерди жаратышууда, бул багытта өзүнүн тажрыйбаларын күн өткөн сайын өркүндөтүүдө жана ошондой эле дүйнөлүк тил үйрөтүү методикасын пайдаланып, өзлөрүнүн дагы бир ушу Манас университетине тиешелүү болгон, Манас университетинин өзгөчөлүктөрүн алып жүргөн бир тил үйрөтүү методикасын иштеп чыгуунун үстүндө алгылыктуу, талыкпай эмгектенип келе жаткандыктарын айтууга болот да.
Кыргыз тили мугалиминин айтымына караганда чет өлкөдөн келген жаштар жалпысынан бат эле кыргыз тилин үйрөнүп кетип жатышат. Түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген жаштарыбыз баягы орток тил болгондугуна байланыштуу, баягы тилдин системаларынын логикасынын окшош болгондугуна байланыштуу кыргыз тилин оңой эле өздөштүрүп кете алышат да. Бул багытта өзлөрүн ишенимдүү эле баягы окуу процессине аралаштырып кете алышат. Ал эми баягы Россиядан келген же болбосо Кытайдан келген студенттерибиз бир аз кыйналышат. Бирок бардык эле тилдерди үйрөнгөн сыяктуу эле аракет кылса, албетте сөзсүз ийгиликтерге жетишүүгө болот да. Демек, кыргыз тилин оңой эле негизинен аракет кылса үйрөнүп кете алышат деп айткым келет. Дагы бир жогорку окуу жайларынын бири Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз тили жана адабияты институтунда дагы кыргыз тилине жана адабиятына кошкон салымы өтө эле чоң. Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунда кийинки 5 жылдын ичинде ушу кыргыз тилине карата өтө чоң көңүл бурулуп, бир топ иштер аткарылды да. Эгерде атайын мындай белгилеп айтсак, мына кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү деген 69-жылы Лениндин 100 жылдыгына карата 2 том болуп жарык көргөндө, анда 25 000 гана сөз болгон. Көбүнчө ал сөздөрдүн баардыгы баягы саясатка байланыштуу, идеологияга байланыштуу терминдер болгон. Көпчүлүгү ошол КПСС-тин, Лениндин, Маркстин, Энгельстин партиялык съездерине мисал келтирилген да. Ал эми кыргыздын Манас сыяктуу элдик озеги чыгармачылыгынан анан белгилүү жазуучулардан аз гана мисалдар келтирилген да. Ошондуктан биз ушул колго алып 2010-жылы кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн чыгардык. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө дагы бир кубанарлык нерсе ал популярдуу китептердин, чыгармалардын башка тилдерден кыргыз тилине которулушу. Бул орток мурас болуп эсептелет. Азербайжанга дагы, түрккө дагы, казакка дагы, түркмөн, кыргызга, уйгурга дагы жана башка түрк тилдүү элдерине таандык энчи болуп эсептелет. Бирок ушул кезге чейин Махмуд Кашкаринин кыргызча которулуптыр. Мына 3 томдугун бардык казак тилинде дагы, өзбек тилинде дагы, Азербайжан тилинде дагы, түрк тилинде дагы бул 20-30 жыл мурун которулган да. Мына ушуну биз иш жүзүнө ашырдык. 3 том кылып жарык көрүп, мына быйыл ошонун бет ачарын өткөрдүк. Үчүнчү дагы сыймыктана турган биздин байыркы мурастардын бири бул Жусуп Баласагындын куталчу билиги болуп эсептелет. Куттуу билим деп коебуз. Мына ошол дагы албетте көркөм котормосу Төлөгөн Козбеков деген акын тарабынан которулган. Бирок илимий басылмасы бул кыргыз тилине которулду да. Ошону Сагалы Сыдыков деген маркум агайыбыз которуп 20 жыл ушу кол жазмада туруп калганда, мына ошону биз Түркиянын Кастамона университети менен бирдикте келишим кылып, ошол китепти мына жакында эле мындан 15 күн мурун коомчулукка жеткирдик. Бул эми тарыхчыларга, Махмуд Кашкари дагы, Жусуп Баласагындын чыгармасы дагы бул тилчилерге гана эмес, бул адабиятчыларга, философторго, педагогторго, тарыхчыларга, жалпы эле коомчулукка өтө керектүү эмгектер болуп эсептелет да. Адабият деген термин түшүнүк кийин эле советтик мезгилде колдонула башталганы менен дал ошол адабият көркөм сөз өнөрү катары алгачкы адамзаты пайда боло баштаганда эле пайда болуп, элибиз байыртадан эле сөз ээлерине өз бааларын берип келген. Демек, адабият илиминин элементтери жөнөкөй формада көркөм сөз пайда болгондон тартып эле пайда болуп келаткандыгын, анын түшүнүктөрү да байыртадан эле колдонулганын ыр, санат, дастан, макал, жомок деген сыяктууларды элибиз сөз байлыгында урунуп жүргөндүгүн айта кетүүбүз абзел.
Ошол эле кезде айрым манасчылар, акындар, жомокчулар жашап өткөндүгү, алардын айткан кеп сөздөрүнүн, ырларынын айрымдары уламыш түрүндө ооздон оозго өтүп келаткандыгы кыргыздардын көркөм сөздүн кунун жогору баалагандыгына кенелейт. Демек, кыргыз адабияты энциклопедиясынын объектиси кыргыз тарыхынын өтө узак кыйырларынан башатылат да бүгүнкү күндөргө чейин жетет. Жарактары жалтылдап, ак келтелер тарсылдап, бала батыр манасың, Байжакыпка кайрылып, биздин жерди жердеген, элдин баарын бийлеген, Эгемендүүлүктү алган соң кыргыз адабиятынын өсүп өнүгүшүндө алгачкы жылыштар пайда болгон. Эгемендүүлүк алгандан кийин биз адабиятыбызды кайрадан кароого туура келди. Анткени мында дагы идеология басымдуулук кылган, көбүнчө чыгармалардын баардыгы соцреализм деген партиялыктын негизинде жазылган. Бизге ошол совет учурунда жарык көргөн көркөм адабиятты илгеп алыш керек. Илгеп алышыбыз керек да. Ошо адамзат баалуулугун көрсөтүшүбүз керек. Эч кандай мындай идеология байланышсыз. Ооз эки көркөм чыгармачылык көптөгөн кылымдар бою кыргыздар үчүн китептин милдетин аткарып келген. Элде жазуу жок болгон. Бирок ооздон оозго кыргыз чыгармалары, жомоктору, эпостары, табышмактары, эмгек ырлары, макала каптары жана башка адабий мурастары жашап келген. Көлөм жагынан дагы, мазмунун жагынан дагы дүйнөдө теңдешсиз деп айтып келебиз. 80ден ашык варианты бар. Анан мындан тышкары биздин кенже эпосторубуз бар. Мисалы үчүн Жанышбайыш, Олжобай менен Кишимжан, Курманбек жана башкаларда. Мына ошолорду биз топтоп азыр совет учурунда Манастын Сагынбай Орозбаков вариантында жазылып калган 180 миң сапыр. Ошондо кол жазмалар бөлүмүндө турат. Анан ошонун баягы идеологияга байланыштуу диндет кыскарып салышкан, пан түркистик, пан исламистик деп кыскарып салган да, ошолордун баардыгын кайра калдына келип, түп нускада мына Сагынбай Орозбаковдукундагы, Саякбай Каралаевдукундагы чыгардык. Учурда совет доорунда баркталбай калган кыргыз адабиятынын жылдыздарына жаңы тарыхый баа берилүүдө. Калыгул, Арыстанбек, Молда Кылыч, Молда Нияз, жеңи жок дегендер совет учурунда изилденбей, аларды тескери башкача бурмаланып баа беришкен да. Эми эгемендүүлүк келгенден кийин көрсө, бул жалпы кыргыз адабияттын түптөөчүлөрү экен, маданияттын түптөөчүлөрү экен. Биз ошолорду мына тексттин дагы калыбына келтирип чыгарып атабыз, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кыргыз адабиятынын сүйөрмандары тарабынан атайын кыргыз адабиятынын тарыхы тууралуу атайын чыгарма даярдалып жаткан учуру. Ал жакта тээ алыста калган эпостардан тарта бүгүнкү кыргыз адабиятына чейинки тарых баяндалат. 9-10 томдорду иштеп атабыз. Бул профессионалдык сынчылар жөнүндө, фольклор изилдөөчүлөр жөнүндө, анан адабият таануучулар жөнүндө, андан тышкары бул 80-жылдардан берки адабиятыбыздын өсүп өнүгүшү жөнүндө, кийинки келген мына мисалы үчүн жаш акындар бар да, Чотурова деген, Бактыгүл, Фатима Абдалова деген, Эгемберди Абжапаров деген, Кемел Белеков деген, Шайлөөк Дүшеев, Анатай Өмүрканов дегендерди ушулардын жана башкалардын баардыгын биз изилдеп азыр берип атабыз. Бул эми окуу жайларына өтө керектүү, анткени окуу китептер азыр аз, жок. Ушунун баардыгын биз эми өзүбүз каражат издеп, жана айткандын баардыгын өзүбүз демөөрчү издеп, спонсор издеп, мындайча айтканда чыгарып окурмандарга жеткирип жатабыз да.